Каармандарымды сырттан көргөн адам маани деле берип карабаса керек. Тагдырдын берилген сыноосуна моюн сунбай, өз арабаларын өздөрү тартып, ал гана эмес жумуш табуудан кыйналган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумуш менен камсыз кылган бул үй бүлөгө суктанбай коюу мүмкүн эмес. Биз бири-бирибизди түшүнгөндөй башкалар түшүнө албаса керек. Жардамга муктаж деле эмеспиз. Биз да силер сыяктуу эле иш кылып жашай алабыз дейт түгөйлөр. Тагдырдын сыноосуна моюн сунбай, бири-бирине жөлөк таяк болуп жаткан түгөйлөр балким башкаларга да сабак болоор. Мен буга чейин Кайнар деген полфабрикат жасаган цехте, ушундай жарым фабрикаттар жасаган цехте иштеп эмгектенип аткам. Ошол жерде эмгектенип атканымда анан Катар кайрымдуулук фондуна кайрылып, ошол жактан анан катарлыктар менен жолугушуп, анан эме болуп калды да. Неге муктажсың сага? Алардын эмеси ушундай экен, ушундай проекттер менен иштеп атышкан экен да, аялдарга жардам берүү максатындачы. Ар кимдин ар кандай проекттери бар экен. Анан мен болсо болгон эле эме деп сурангам. Мен үйүм жок, мага үй алып бергенге жардамдашсаңар жакшы болмок. Мен өзүм эмгектенем, өзүм багалам, иштеймин ошентип десем, анан алар ушул идеяны айтышты да. Сен ошол үйдү биз сатып бербейли, өзүңө ушундай чакан жумуш ачып берсек, анан өзүң эмгегиң менен, ак эмгегиң менен эметип көрбөйсүңбү, өзүң албайсыңбы деп сунушташты да. Анан ошонун негизи башталган бул жумуш. 2020-жылы анан бүт ушул чакан цехтин бүт жабдыктарын алып беришти да, камыр жууруган, камыр жайган. Анан эң негизги эле проблема меники, жанда жалгыз иштеп аткам, жалгыз болчумун. Анан кантип иштейм, эч нерсе мындай эме жөнүндө түшүнүк жок болчу менде. Бул жумуш кандай болот, эмне болот, мурда вообще такыр эметип көргөн эмесмин. Мындай жумуш мененчи. Мен ал ошол полфабрикат жасаган цехке ишке киргениме 3 ай болгон болчу да. Анан ошондо ушундай эме сунуш болгон. Кийин анан ошол жерден башында өзүмдүн кесибим боюнча мен мугалиммин, математика мугалимимин. Анда көзүм көрүп жүрчү, мектепте иштечимин. Анан башында просто жумуш жок. Мен көзү көрбөгөн адам үчүн мындай жумуш табуу кыйын да. Анан ошон үчүн эле ал жумушка киргем да. Анан ошентип иштеп жүрүп, анан наоборот кызыга баштадым да, аракет кылыпчы үйрөнүп алайын, бүтүн нерсесин үйрөнөйүн. Кийин өз алдынча иштесем деп өзүм алып кеткендей болоюн депчи. Эч кимдин жардамы жок эле, мисалы үчүн көзүм көрбөсө деле ошол эмени башынан аягына чейин өзүм жасай алам да. Ошол анан 1 жылга 9 ай иштеп, анан 9-айдан кийин анан өз алдынча иштеп баштадым да. Ооба, арада көзү начар көргөн, анан ушундай көзү такыр көрбөгөн кыздар менен иштедим. Анан эмеден бир аз кыйналып калат экенбизчи, мындай көп объем чыгара албай калат экенбиз да. Көп көлөмдөчү бир аз эмебиз жайыраак болуп калат экен да. Анан азыр эки мындай көзү көргөн эле эже кыздар. Бирок биздин эмебиз ушундай да, келечекте буюрса бир аз жумушубузду өзүнүн нугуна түшүрүп эме кылып алгандан кийин анан сөзсүз ушундай көз азиз кыздар, же болбосо мындай майыптыгы бар, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алып, ошолорду жумуш менен камсыз кылсак деген ниетибиз ошондой да. 2003-жылы ушу орто мектепти аяктап, ушу Бишкек шаарында Көз Азиздер мектебин аяктап, анан Средняя Азия боюнча бизде Примед Академия эме ачылган, медицинский училище, именно массажисттерди даярдап чыгаруу училище да. Ошол жерде окуп бүтүп 2005-жылы бүткөм. Воронцовкада курортология бар, ошо неврология отделениясында массажист болуп иштедим 1 жылча. 1 жыл иштеп туруп анан кичине алысыраак болуп аткандан ушу шаарга келип, ушу шаардын үй бүлөлүк дарыканаларынын бирине кирдим, 11-поликлиникага, 11-чи. Ошол жакта 15 жылдай иштедим да. 15 жылда иштеп, именно балдардын массажисти болчумун, балдарды укалоочумун да. Анан кийин ошо бир 15 жыл иштеп бүткөндөн кийин анан баягы тагдырдын буйругу, Кудайдын буйругу менен, Кудайдын сыноосу менен кичине кызыбыздын ден соолугу начарлап калды да. Начарлап төрөлүп калып, анан ошол задержка психоречевого развития деп коет, ошондой заболевание болуп калды. Анан кандай кылып жардам берем буларга деп, анан именно ошондой балдар менен иштеше баштадым, массаж жасапчы.
Анан кийин кайрымдуулук фонд ачканга туура келди. Анткени деген биздин Кыргызстанда именно ушундай балдар менен, ДЦП балдар менен, ошо задержка психоречевого развития деген диагнозда балдар менен булардын образованиясына салым кошкон центрлар жок эсе да биздечи. Анан ушул балдарга кандай жардам берсек экен деп ушу фондду ачканга туура келди. Анан ар кандай международный бир донорлордон тартып келип, ушу балдарды дарылаганга, кичине болсо да образованиясына салым кошконго бир аз аракетибизди жумшайлы деп ошо фонд ачылганда, ошо Тунук Тилек деп атаганбыз ошо фондду. Анын эң негизгиси баягы бул ата эненин кыйынчылыгы экен да, биринчиденчи бул деген, анткени бул өтө чоң психологический нагрузка экен ата энегечи. Анткени андай балдарды тарбиялап, чоңойтуп, постоянно уход кылып жүрүш буларга өтө кыйын да. Анан буларга кичине финансовый жагынан да бир каражат таап, ушуларды материалдык жагынан колдогонго аракет кылып, ушул фонддун иши ушул да негизи. Анан 2021 жылы ушу Көзү Азиздер Дүлөйлөр коомунда үйрөтүү өндүрүш ишканасында ушу учетто турган инсандардын ушу бир социалдык абалына кичине көмөк көрсөтүп, ушул первичный организация деп коет, ошо первичный организацияда төрага болуп шайлангам. Илгери бул жерде совет учурунда бул жерде деген масло фильтрларды чыгарчу, өтө көп нерселер чыгарчу да, негизи көзү көрбөгөндөрдү аябай көп иштечү бул жердечи. Анан кийинчерээк госзаказ деген токтоп, анан кийинчерээк эле бул жерден ушу госзаказ алынып, азыр матрас, шейшеп, только баягы дудуктарга ылайыкташтырылган эле жумуштар пайда болуп калды да. Ошондуктан бизде бир аз 20-дай бир дудук иштейт. Ошолорго кичине жардам беребиз. Биз 2020 жылы бир общий бир тааныштарыбыз бар. Гүлүм Касымбаева деген көз азиз ырчы кыз бар. Ошол кыз аркылуу таанышканбыз. Ошол кыз чалып, ушундай бир кыз бар, Матлюба деген кыз бар. Ушу таанышып көрбөйсүңбү? Анткени мен ортодо бир турмуш көрдүм да, бир турмуш көрүп анан ортодо аябай көбүрөөк убакыт жүрүп калдым да. Анан ал кишилер менен биз студент болдук, чогуу группалашымда ал кызчы. Анан ушу таанышпайлыбы, таанышып көрбөйсүңбү? Жакшы кыз, мүнөзү аябай сонун кыз деп эле мактап эле анан макул. Эртең анан бүрсү күнү деп чоюп жүрөбүр. Анан ошол күн келди, Кудайым буйруп анан чалып эле тааныштык. Ошо мүнөзүбүз келишип, биринчи күндөн баштап эле жакшы тил табышып, Кудайымдын буйругу экен ошол. Азыр мына баш кошуп, мына Кудайым буйруса 1 жылдан бери чогуу жашап атабыз. Ооба, мага деле айтышкан. Анан мен башында эме кылган эмесмин, мындай кандай десем, кызы бар экен депчи. Эми башкача болчу да, түшүнөгүм, ой жүгүртүүм эме деп ойлочумун да. Мен бойдок балага турмушка чыгам деп. Көз көргөнгө турмушка чыгам деп эле ар кайсына айтып эле ушинтеберчи. Эжелер деле айтышчу, муну менен таанышпайсыңбы, аны менен таанышпайсыңбы деп. Анан экөөбүз таанышканыбызда биринчи жолу эмеден таанышканбыз, ошо группаданчы, общий группадан таанышканбыз. Анан сүйлөгөндөрү жаккан. Анан бир улан эсинен чыгып калган окшойт. Анан эме болгон. Сен андай группада бир суроо жооп болуппу же бир нерсе ойноп, анан мен утуп алып, анан улан ошондо эме деген болчу да, единица салып берем, ким жеңсе деген болчу да, мен жеңип алып, анан единица салып берип, анан единица түштү деп жазып ошенткен да. Анан кийин кайра мен жооп берип, анан ошондон кийин сүйлөшүп кеткенбиз да, чалышып. Ошондон бери тил табышып, жакшы, Кудайыма шүгүр, аябай жакшы. Мен Кудайыма 1000 мертебе шүгүр кылам, ушундай үй бүлө куруп. Мен мунун биринчи турмушуман ажырашкандан кийин мындай өтө эле бир маңызсыз жашоо жашап жүрүптүрмүн да. Анан азыр ушу үй бүлөлүү болгондон бери ушундай бир шүгүрчүлүк кылам, ушу Алла Таалам көрүп турат. Аябай шүгүрчүлүк кылам да. Ушундай үй бүлөнүн рахатын, үй бүлөнүн жылуулугун ошо аябай сагынганданбы же ушундай бир жакшы бир азыр эмедемин да, абалда. Кудайым буйруса аябай шүгүр кылам, ыраазымын. Үй бүлөлүк турмушта баягы идиш аяк кагышат да, все равно баягы таптакыр эле мындай идеальный болот дегенге мен деле мындай көп ишене бербейм да. Баягы все равно үй бүлөлүк кандай үй бүлө болбосун, кандай ынтымактуу үй бүлө болбосун, эми кичине баягы таарыныч болот,
ар кандай баягы моменттер болуп калат, ошого бир сабырдуулук менен мамиле жасап, мындай бири-бирибизди түшүнүү менен мамиле жасап, ошону жеңип кеткенге аракет кылабыз да. То есть бир аз таарынышка кетсек, ошо менен тултуюп бири-бирибиз менен баягы жумалап 10 күндөп сүйлөшпөй калбай, наоборот бири-бирибизге наоборот баягы кечирим сураганды мен негизи жакшы көрөм да. Көбүн эсе мен кичине капа кылып алам бул кишини, анан аракет кылам. Баягы өзүмдү өзүм жеңип, кечирим сурагандачы. Анан бул киши дагы аябай гордый киши, бул кечирим сураганда такыр билчү эмес да, кийинчерээк келем. Азыр кичине таарынып сүйлөбөй койсоң, анан өзү келип кечирим сурап, анан ошо менен кайра эле нукка түшүп кетебиз, Кудайыма шүгүр. Эми кыйынчылык мен ойлой берчү экенмин, баягы көзү көрбөгөн кыз менен өзүмдүн кызым бар болсо кандай кабыл алат болду экен, кантип ухаживать этет, кантип ошо кызды тейлейт деп мындай аябай бир туура эмесирээк эле ой менен жүрүп турмун да. На самом деле баягы көздүн проблемасы бул деген биз үчүн негизи мындай айтканда бир кыйынчылык эле туудурбайт экен. Анткени дегенде баягы көзүм көрбөйт, анан тигил бул деп баягы артка кетпестен, наоборот, ошо алдыга умтулсаң, кадамыңды шилтей берсең, Алла Таалам ырыскыңды бере берет экен, кыйынчылыктан аттатып эле. Мен деле ошончумун да. Көз көргөн балага турмушка чыгышым керек, анан мени жетелеп, мени багыш керек деген ошондой түшүнүк болчу да менде дагычы. Турмушка чыкпайсыңбы деп туугандарым айтат, эжелерим айтат. Мен болсо кимге чыкма элем, тапкыла десем же таппайт өздөрүчү. Эми баары бир мындай көрүшөт экен да. Эми кандай десем, тең менен болгон эле негизи жакшы экен да. Анткени экөөбүз бири-бирибизди аябай жакшы түшүнөбүз да. Анткени эгер мен көзү көргөн бирөөгө турмушка чыксам, мен улганчалык түшүнө албайт болуш керек деп ойлойм да. Негизи эле көзү көрбөгөн инсандар мындай болот экен да. Мен ушуну Матлюбадан көрдүм. Анткени мурунку турмушум эме болчу да, келинчегим эме болчу, көзү соо адам болчу да. Анан көзү көрбөгөн инсандан эмени көрдүм да. Баягы кирдеп кал, биягы кирдеп кал, биягым кирдеп калды, же баламдын биягы кирдеп калды деп мындай аябай щепетильный болот экен да. Ошон үчүн күндө эле жуунтуп, тазалантып эле, чачын тарап, ошоп элдин көзү эметпесин депчи, баягы элдин сөзү тийип кетпесин, биягы кирдеп калыптыр же жүдөп калыштыр деген сөздөн качып эле үйдү да жыйнагандан, кийим кечегибизди ütүктөп, жууп тазалап койгондон ушул негизи ушу көзү көрбөгөн инсандарга мен аябай баа бердим да. Мен мурун буга көп деле маани берчү эмес экенмин, оказывается. Чындыгында баягы аябай мындай кылдаат жасашат экен да. Бүт оокатты дагы, тамакты жасаганын көрсөңөр, эми Кудайым буйрса келечекте башыбыз аман болсо бир күн дагы конокко чакырып биздин үйгө келип кетесиңер го. Тамак жасаганын көрсөңөр, даамдап көрсөңөр, аябай чындыгында мен ушундай ыраазымын да. Көбүнчөсү эми баягы кесибине жараша бул пельменди аябай вкусный, бир башкача бир даамдуу жасайт да. Мен деле аракет кылам да, эми күндө ар башка тамак, бүгүн муну жедик, эртең башканы жешибиз керек деп ушинтип мындай бир эле тамакты кайра жасап эме кылгандан алыстым да. Анткени түрдөп жеген жакшы көрөм өзүм. Анан негизи эле мындай да, бирөө бир нерсени айтса, ошону мындай так туура айтып берсе, мен ошол нерсени уксам эле уже ошол нерсени жасай берем да. Угуп элечи, мурда кылып көрбөсөм деле. Бойдок жүргөн, особенно айрыкча могу инвалид адамдарга айтат элем да, баягы мен көзү көргөнгө тием же ушундай бир өзүнө тең эмес мындай эми соо адам менен жашайм дегендерге деле айтат элем да. Эртерээк ошондой адамдарды издеп жүрө бербей, Кудайым буйруган адам, жолуккан адамга эле мындай көңүлүңөр келишип турган болсо, ошо турмуш курган негизи эле жакшы да. Турмуш куруп үй бүлөлүк бакыт деген бул деген эң чоң бакыт да. Эң негизи жүрөк, баягы эмне бакыт десе айтат го, жүрөгүң тынччылыгы бакыт депчи. Жүрөгүң тынччылыгы эмне? Жүрөгүң тынччылыгы орустар айтып коет го, тыл депчи. Үйүңдө күтүп турган инсан болсо, үйүңдө сени жадырап жайнап тосуп ала турган инсан болсо, мына бакыт деген ошол да. Жүрөгүң тынччылыгы деген ошол. Ошондо позитивдүү иштейсиң, көптөгөн ийгиликтерге жетишсең болот дейм да. Себеби дегенде баягы соо адам, бизде мен кайрымдуулук фонд иштетем деп жогоруда айтып кетпедимби? Анан кээ бир адамдар бар, ушундай инсандар бар, аябай жакшы жардам берет, чын ниет ыхлас менен жардам берет да. Ушулардын жардам берип атканын көрүп мен ушундай бир жан дүйнөмө бир ушундай бир эме келет да, бир толкунчу, ушундай иштешим керек экен. Ушундай балдарга мен да жардам беришим керек экен. Ушул инсандар баягы майып деп ойлоп
баягы булар эчтеке кыла албайт деп ойлоп калбасын деп бир ушундай бир түрткү берет да. Ошолорго как будто мындай бир доказывать этким келип, биз дагы кылгыбыз келет, биз дагы кыла алабыз деп көп жерден айтам мен ошонучу. Биз кыла алабыз, бизди көп аябагыла. Мен болсом менде мындай мындай принцип менен жашайм да, мага эч ким милдеттүү эмес, мен дагы эч кимге мындай милдеттүү эмесмин да. Анан болсо мисалы үчүн мен ушул тагдырыбыз ушундай экен да, көзүм мурда көрчү, анан көрбөй калдым. Анан көзү көрбөгөндөрдү көргөндөн кийин анан мен эме кылдым да, демек булар такыр көрбөй, башынан эле көрбөй ушинтип жашап жатса азыркы деңгээли менен, а мен буга чейин мисалы үчүн эмем бар, жашоо жөнүндө мындай представление бар да мендечи, эмне кандай болот, кандай экенин, Кудайга шүгүр, ушундай көрүп калганмын, мындай асмандын кандай экенин, мисалы үчүн жалбырактын кандай экенин, гүлдүн кандай экенин, ал эле эмес жанагы математик мугалиммин деп аттадым эле. Анан ошо баягы чиймелерди, мисалы үчүн бүт эмелерди көрдүм, шүгүр да ошол нерсени бүт азыр айтса ошол жөнүндө мындай түшүнүк бар. Анан ошол адамдар, мисалы үчүн такыр көрбөгөн адамдар кадимки эле адамдар сыяктуу эле жашап атат. Анан эмне себептен мен жашай албаймын ошондой депчи. 6 саат аман кыйналып аткан инсан бул деген адамдын өзүнүн жалкоолугунан эле да. Алла Таалам баардыгына рызкыны бирдей берет, бирөөнө кем, бирөөнө көп эметпейт да, баарына тең жайлат да негизи. Анан ниетти түздөш керек экен, ниеттен кийин анан аракетти жумшаш керек экен. Эң негизгиси ошол эле. Анан үй бүлөлө инсандар болсо, үй бүлөсүндө ынтымак болбосо, ийгиликке жете албайт. Анткени кыргызда бекеринен айтылбайт да, ырыс алды ынтымак депчи. Ынтымагың болсо, ырысың кенен болот да. Ар бир адамдын, ар бир инсандын баягы өзүнүн жүрөгүнө, өзүнө өзү суроо бере турган, өзүнө өзү сар эсеп сала турган күн келет да, бир күнү болбосо да бир күнүчү. Ошондо баягы өзүнүн жашап өткөн тагдырына өкүнбөгөндөй, өзүнүн наоборот жакшы иштерин, кылган аракеттерин, кылган жакшы амалдарын эстеп, мындай жүрөгү тоок кетсе жакшы деп ойлойм да мен. Ошон үчүн баягы ниеттен экен, чындыгында эле бүт ниеттен экен. Анан шүгүрчүлүк. Адам шүгүр кылбаса, мисалы үчүн жок да, адам ошол болуп аткан нерсесине шүгүр кылбаса да, Алла Таалам ошондон кемите берет экен да. Ошондуктан шүгүр канча көп шүгүр кылган сайын ошончо берем деген бар да. Ошон үчүн мен ойлойм ошо шүгүр кылып, ниетти түздөп, анан эң негизгиси аракетти жумшаш керек, и всё.